өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлөргө бир мүмкүнчүлүк түзө турган шарттарды алып келишибиз керек. Себеби дегенде өзүбүздөн чыгып аткан айыл чарба продукциялардын баары тең өзүбүздүн полкага келе турган болсо, буга биринчиден мамлекет өзү жардамдашыбыз керек. Экинчиден алып аткан өзүбүз керектөөчүлөр, потребители да. Өзүбүздүн товар экологиялык жактан таза, технологиясы башкалардан калышпайт, кээ бир жерде жакшы технологиялар келип атат. Ушуларды колдоп өзүбүз мындай патриоттук сезим менен мамиле кылышыбыз керек да. А бир жагынан биз ошол ата мекендик продукциянын өзүнүн сапатын дагы көтөргөнгө жардам бериш керек. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн ишкерлерибизди экспортко деп үндөп аткан экспортко кетиш керек. А бирок дагы бир эң чоң проблема бул импорттун ордун толтуруу, импортозамещение. Ар бир товарды көрүп, эмне үчүн биз чыгара албайбыз ошону? Кредиттик ресурстарды алыш керек, технологияларды алып келиш керек, оборудованиелер алып келиш керек. Биздин өзүбүздүн эле ишкерлер ушулардын баарын жасаса болот. Ошол импорттун ордун толтуруп алсак, бизде өндүрүшчүлөр өзүбүздүн товарларды өзүбүзгө жеткиргенге мүмкүнчүлүк алат. Фискалдаштыруу саясаты келе атат. Ошол фискалдаштыруу саясатында ар бир чыгарылган товар өзүнчө эсепте болуш керек. Өндүрүшчүдөн чыккан товар кайсы жерге келди, канча баада келди, анан келип момундай соода түйүндөргө канчадан сатылды, канча налог төлөндү. Эгерде безналичныйде мына момундай карточка менен төлөй турган болсок, значит бул жерде налог сатуудан налог чыкпайт. Себеби дегенде бизде азыр саясатыбыз ошондой. Безналичный которуу жолу менен төлөгөн болсо, анда салык төлөнбөйт. А бул жерде азыр мынакей дагы бир товарды алдык эле, акча менен алдык эле, бул жерде чыкты. Мынакей салыгы чыкты, салык төлөндү. Биз эми өнөктөштөрдөн артта калбай ушулардын баарын ордуна келтирип, ошол системаны коюшубуз керек.